Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Боз Бармак айылында жалпы орто билим берүү мектебинин курулушуна капсула салды. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, жыл аягына чейин республика боюнча 204 мектеп жана 49 бала бакчанын курулушун аяктоо пландаштырылууда. Бул мектептин бүтүрүүчүлөрү келечекте чыган окумуштуу дарыгер, инженер, жазуучу болуп чыгып өлкөбүзгө дүйнөлүк атактан калып келет деп ишенем деген Акылбек Жапаров мектептин курулушу күзгө чейин бүтөөрүн кошумчалады. Белгилей кетсек, бул мектептин ачылышы менен 3 чакырымдан ашуун алыс жайгашкан коңшу айылда буга чейин билим алып келген мектеп жашындагы балдарды камтууга шарт түзөт. Президентибиздин биринчи эле ой тилеги ушу Кыргызстан боюнча бүт авариялык мектептерди 2-3 жылдын ичинде бүтүрүү жана жаңы салчусын салып, чоңойтойлу кыргыз жаранын кыргыз жеринде бир коргулбай жакшы багайлы деген ниетин турмушка ашырып жатабыз. Буга мамлекеттен дагы бир топ бюджеттен ире суммадагы каражаттар бөлүнүп жатат. Ошондой эле өнөктөш досторду дагы таап жатабыз. Былтыр бир класста 40-60-тан 3-4 сменде окуп жаткан Бишкек шаарындагы мектеп проблемасын азайтуу үчүн 15 мектеп бир балакчаны 5 айда салып бүтүп, азыр жок дегенде 2 смен менен окуп калышты да. Анан Кыргызстан боюнча быйыл 204 авариялык мектепте иштер башталды. Буюрса быйыл 100 мектебин ишке беребиз. 21-жылы билим берүү тармагына 34,5 миллиард сом каралган болсо, быйыл урматтуу депутаттарыбыз бюджетин бекитип берди, 61 миллиард сомго бекиди да. Бул республикалык бюджеттен бергенибиз. Ал эми кредит жана гранттарды карай турган болсок, анда жалпы 80 миллиард сомдон ашты. 1 миллиард долларды жалаң ушу билим берүү тармагына бөлүп жатабыз.